Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз кастор майы жөнүндө айтамын. Демек, кастор майы. Кастор майы бул кастор чөбүнөн алынат. Негизги кастор майынын кызматы бул ичти тазалоо, слабительный деп коет, ичегини, жоон чеги жана ички чегини тазалоо болуп саналат. Эми мындан тышкары дагы бир жакшы кызматы бул өттү чыгарып берүүчү болуп саналат. Демек, слабительный, ичти айдоочу, өттү чыгаруучу, жана курттарды айдоочу, кан тамырларды, эң майда кан тамырлар, капиллярлар, артериолдор, венулалар, ошолорду тазалоочу, жана акыркысы питательный строительный материал деп коет. Ошо клетка үчүн керектүү тамак, азык зат катарындагы кандайдыр бир абдан аз бөлүгү ушундай болуп кызмат аткарып берет экен. Эми кастор майын мына мисалы көп эле адамдар ичегин тазала деп айтат да, бул эң туура нерсе. Эң жакшы нерсе бул биздин ички чегибиз жана жоон чегибиз дайыма таза турганы жакшы да. Мына аял кишилер койду сойгон ичеги жуйбуз дагы ошонун ичиндеги былжырды жууп салабыз да. Биз адамда ошол былжыр болбош керек. Мына ошол былжырды дайым кууп туруш үчүн, ошол былжырды жок кылып туруш үчүн адам кастор майын ичсе эң жакшы нерсе да. Эми кастор майы бул өтө жакшы кызмат аткарган үчүн жана легко доступный деп коет, багы жеңил эле таап алсак болот да. Ошон үчүн эң эле жакшы нерсе ичегини тазалоо бул кастор майын колдонуу болуп саналат. Ошол былжырда, эмне үчүн биз былжырды айдап турабыз? Ошол былжырда мен айткан баягы эле 5 микроорганизм. 5 микроорганизмди ким дайым угуп жүргөн болсо, муну 5 кылда жаттап алыш керек. Грипки, вирусы, жөнөкөйлөр, микробдор жана паразиттер, ичеги курттар. Демек ушулар былжыр бар жерде эле булар абдан тез көбөйүп, тез жашап, ошол жерде өздөрүнүн керектүү нерселерин чыгарып, организмге ууларын чыгарып, шлактарын чыгарып, организмди кыйнай башташат. Демек биз дайыма ички чегин жана таза жоон чегини тазалап турушубуз керек экен. Эми кастор майын кандай кылып ичебиз? Кастор майын биринчи мен чоңдор үчүн көрсөтөйүн. Демек, 1 килограммга 1 миллилитр деп саналат да. Ошондо, эгер сиз 60 килограмм болгон болсоңуз, 60 миллилитр ичесиз. Эгерде сиз 70 килограмм болгон болсоңуз, 70 миллилитр ичесиз. Эми мунун ичүүнүн 2 жолу бар. Бирөөсү шыр жутуш керек. Мисалы сиз ичегини тазалайм дей турган болсоңуз, 6 күн катарынан 5-мына понедельник, дүйшөмбүдөн ишембиге чейин 6 күн катарынан күнүгө, кечинде, ач карынга, кечки тамакты ужинде сиз 7-де токтотушуңуз керек. Анан 10го чейин тамак ары кетет. Түнкү саат 10-до, 22:00-дө, 23:00-гө чейин килограммыңызга жараша, мисалы сиз 60 килограмм болсоңуз, 60 миллилитр кастор майын шыр жутасыз. Аны кандай кылыш керек? Аны сөзсүз түрдө ысытыш керек, чтобы жакшы сиңиш үчүн. Сөз түрдө бир сокко кошуп ичсеңиз болот, себеби деген аябай жагымсыз болуп калат. Эми кастор майын бизде азыр 2 түрү бар. Бирөө аптекадагысы, бирөө индийский кастор майы. Экөөнү тең эле сиз ысытасыз. Анан кийин ошончо миллилитр алган болсоңуз, 60 миллилитр алган болсоңуз, 60 миллилитр сок алыңыз. Кааласаңыз гранат, кааласаңыз грейпфрут, кааласаңыз лимон согун алып туруп, экөөнү тең ысытып туруп, экөөнү аралаштырып, бир шыр жутасыз. Түнкү саат 22:00-дөн 23:00-гө чейин жутасыз. Анан жатып ала бересиз. Ал организм өзү ойготот, мүмкүн түнү чыгасыз, мүмкүн күндүз чыгасыз. Прям эле мынтип сиз ажатканага барып жатып калбайсыз. Bir күндө 1 жолу, 2 жолу ашып кетсе 3 жолу чуркатышы мүмкүн. Бул бир ыкмасы, экинчи ыкмасы ошо баягы кан тамырларды тазалап турсун, мага как питательный строительный материал болсун денеме, кожама, или менин курттарым акырын жок кылып берсин, өтүндө ташы барлар болсо да ичет, кантип ичет экен. Бул экинчи ыкмасы. Сиз
bir çay kaşıktı. Kalasanız ertemenen, kalasanız geçinde açık karınla bir çay kaşıktan içip turasız. Anan keyin bir cuma içtiniz mi? İkinci cumada 2 çay kaşıktan içesiz. Bir mal içiniz. Anan keyinki cumada 3 çay kaşık içiniz. Andan keyinki mezgilderde 2 kaşıktan 2 mal bir cuma çay içiniz. Andan keyin 3 kaşıktan 2 mal bir cuma içiniz. Gördünüz mü? Organizmde akırın göndürüp baruu dağı bu organizmge kastor mayı içeginde tazalap beret, kan tamirlarda tazalap beret, tegi öt çıgarucu da bolup, jana kurtlarda tazalaucu bolup kızmat atkarıp beretken. Al эми жаш балдар болсо, жаш балдар. Эми жаш балдар боюнча ар түрдүү ойлор бар. Бизде официальный медицинада 1 жаштан баштагыла bir deyt. Эми 1 жашар бала 10 кило болгондон кийин 10 мл бергиле деп айтат. Бул 2 чай кашык, 1 чай кашык 5 мл, 2 чай кашык 10 мл. Демек бала bir 10 кило чыккан болсо, ошо 1 чай кашыктан кечинде, ошо чоңдор ичкенде эле кечки 22:00 ач карынга сок менен сөзсүз түрдө жылуу иретинде ичиресиз. Эми жаш балдарга албетте ичириш үчүн оозун кармап туруш керек, какап кетпеш керек. Кашыкты койгондо оозду жашлап кармап, бала жута тургандай болуп, ар жагына кетип калбай тургандай, өпкө жолдоруна кетип калбай тургандай кылып туруп, оозун ырастап, анан ичирип койсоңор болот. Бирок практикада биз 4 айдан баштап берип атабыз. Бул да абдан жакшы результат берип атат. Мисалы 1 айында, 2 айында эле ичи катып атат, 2 күн, 3 күндө бир ажат заң чыгарат балам дегендерге 4 айдан баштап 1 чай кашыктан бере берсеңер болот. 4 айдан 1 жашка чейин 1 чай кашыктан кечинде ичирип койгула. Кастор майын чоңдор 1 жума ичип, анан кийинки жумаларда, кийинки 7 жума, мына биринчи жума 6 күн ичти да, анан кийинки жума дагы кийинки жума. Ошондой кийинки 7 жуманын ичинде 5-чи күн, 6-чы күн базар күнү 3 күн дагы шыр жутуп койсо болот. Организм ушинтип бизде ички чеги, жоң чеги бири 5 метр, 6 метр болот. Ошону тазалаш үчүн биринчи жумада 6 күн ичкен болсоңуз, кийинки 7 жуманын аралагында ар бир жуманын 5-6 базар күнү 3 күндөн ичип койсоңуз болот. Эми өз дагы бир жакшы нерсе, сөзсүз түрдө жылуу ичиш керек. Чоңдор дагы, жаш балдар дагы ушуну унутпаңыздар. Аралаштырып иче турган сок болобу, суу болобу, лимон согу болобу, башка соктор болобу, балга кошуп, сууну балга аралаштырып, балды сууга аралаштырып, ошо менен кошо ичсеңиздер болот. Демек, бардык эле жакшы сок, сизге жаккан соктор менен ошол кастор майын ичсеңиз болот. Сөзсүз түрдө, мисалы кийимден ичи катып аткан болсо, 6 күн сиз ичиңизди тазалаңыз, эң сонун өзүңүздү ушунчалык жеңил сезип, буттарыңыз муздап аткан болсо, алар жылый баштайт, колдоруңуз муздаган болсо, алар жылый баштайт. Эң эле жакшы нерсе, кыргыздар абдан сонун айтканда, ичиң таза болсун депчи. Сенин ичегиңер, ички чеги болду, жоң чеги болду, ушунун баары жакшы тазаланып турган болсо, 2 колуңуз, 2 бутуңуз, башыңыз сонун иштейт. Демек, урматтуу мекендештер, мен сиздерге абдан ден соолугуңар чың болушун каалап кетемин. Ден соолук чың болуш үчүн сөзсүз түрдө мурунку берген видеолорумда перексичкиле дедим. Аны ичиңиздер, анан албетте ичиңерди кастор майы менен тазалагыла. Эми сразу эле адамдар өтүдө ташы бар ичсе болобу, өтү жоктор ичсе болобу деген суроону бересиздер. Муну мен билип турамын. Өтү жоктор деле, өтүдө ташы барлар деле ичесиңер. Корксоңуз, мен азыр башында айтып кеткенде, 1 чай кашыктан баштаңыз, организмди көндүрүңүз. Коркпосоңуз ичип көрө беремин, эч нерсе болбойм десеңиз, бул бардык нерсе ниетке жараша болот. Эч нерсе болбойм десеңиз, килограммыңызга жараша 1 шыр иче бересиз.
Ötü joktor dele, ötünde taşı barlar dele. Ötünde taşı barlar albatta koşsoңуздар şu azazdan içip bir çay kaşığı anan, 2 çay kaşığı anan, 3 çay kaşığı. 3 çay kaşığı bu bir aş kaşık болады. Bir aş kaşıktan 3 öne 15'ten 45 mililitre bolup gördüңүздөр. 3 öne çeyin көбөйтүp içsеңиздер болот. Эч коркпоңуздар. Organizmni tazaloochu eng bir жакшы нерсе бул кастор майы. Саламатта калыңыздар, ден соолугуңуздар чың болсун.